Атамбаевдин 10 000 сомдук көчөттөрү куурап жатат. Бишкек мэри Албек Ибраимовдун 10 000 сомдук көчөттөрү өнбөй эле четинен куурап өлүп жатканы белгилүү болду. Кайран гана кумга сиңген миллиондогон каражат чоңдордун кулкунуна куюлуп кетти. Өкмөт башчы Мухаммед Калай Абулгазиев Албек Ибраимовду кабыл алганда кымбат көчөттөрдүн отургузулушу, жабылган көчөлөр боюнча маселеге көңүл буруп жатты эле. Мынча болгон соң ошол көчөттөрдөн кабар алып, бир сыйра текшерип чыкса 500 сомдук көчөттү 10 000 сомго айланткан шылуундардын абийирлери ачылат эле. Куураган көчөттөрдү көргөн Албек эмне деген шылтоо айтмак. Уккан көргөнгө кызык болот эле. Булак фабула. Икрам Илмиянов да куйрукту түйдүбү? Акыркы күндөрү эски бийликтин жогорку кызматта туруп, элге ак кызмат өтөгөн чиновниктердин өлкө аймагынан чыгып кеткендиги тууралуу каңшаар кептер көп айтылууда. Жакында эле УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев менен мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева өлкөдөн алыс качкандыгы сөз болууда. Тилекке каршы тийиштүү органдар Атамбаевдин кланынын жасоолдору катары белгилүү болгон бул эки үлкөндүн качкан же качпагандыгын тастыктай элек. Бул аралыкта Атамбаевдин кадр саясатын көшөгө артында жүргүзүп келген жана башкы кошелёгу аталган айтылуу шопур лакап аты бар белгилүү Икрам Илмиянов да куйрукту түйгөндүгү чындыкпы? Азырынча ага карата расмий кылмыш иши козголо элек. Бирок укук коргоо органдары Икрамга укурук салып, Бишкектен да кичи мекени Лейлектен да издеп таппай аткандыгын кулагыбыз чалды. Баса өткөн дем алыш күндөрү Баткен тарапта Икрам жана анын командасы чоң бир иш-чара өткөрүптүр. Бул көкбөрүгө катышкандар Икрамдын өзүн көрбөгөндүгүн айтышууда. Сыягы алар кокус бийлик чындап эле кылмыш ишин козгосо, элди калкан катары пайдаланып, колдоо издөөнү көздөшсө керек, дейт Жаңы Ордо. Манас Арабаев соттордун кудайыбы. Коомчулукта өзгөчө соттордон жабыр тарткандар тарабынан Манас Арабаевге болгон нааразычылыктар күч алды. Бул жигит соттук реформа боюнча кеңештин катчысы, президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн жетекчиси болуп иштейт. Соттордун кароосундагы бардык иштер дал ушул Арабаев айткандай оң же терс чечилери кеп болуп келет. Анткени Манас Арабаев ак үйдө олтуруп алып, соттор чыгарган ар бир чечимди көзөмөлдөп турат экен. Мындан улам соттор мыйзамды эмес, Манас Арабаевди сыйлашаары, кудайындай эле көрөр айтылууда. Президент бул баскан изи, кылган иши күмөндүү Арабаевден арылбаса болбойт. Кыргызда жамандын кесепети тиет деген кеп бар. Андыктан төбөсү чырлуу иштен чыккан Эргулду эс ал деши керек окшойт, дейт Фабула.